Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Аллах Таала мактуулар болсун жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болгон болсун. Кудай Таала бизге 5 мал намазды буйрук катары берген. Ушул кыска биздин жашообузда, бир келген өмүрүбүздө биз ушул Кудай айткан буйрукту аткарып калуубуз керек болот. Анткени бул жашоодо өкүнүч бар. Бир адам банкрот болуп калса, бир адам бир кыйынчылыкка келип калса өкүнөт. Бирок бул адамдын өкүнүчү бул жашоодо убактылуу экен да. Болду, бир ай өкүндү, 2 ай өкүндү, кетти. Эмнеге? Анткени бул жашоо өзү убактылуу экен. Ал эми өлгөндөн кийинки жашоодо убакыт саат жок болгондуктан, түбөлүктүү болгондуктан ал жашоого барган адам түбөлүктүү өкүнөт экен да. Ошол түбөлүктүү өкүнүчтө ушу мага жашоо берген, менин канымды айландырып, жүрөгүмдү соктуруп, үй бүлө бала чака берип аткан Кудай Таала бир буйрук кылган болсо, намаз оку деп, ошону мен окубаптырмын, ошол намазымды тургузбаптырмын деп өкүнүч акыретке барган түбөлүктүү болот дейт да. Ошол адамдар эң бактысыз адамдар дейт. Ошон үчүн бул 5 мал намаз буйрук катары болгондой муну окуйбуз дагы. Ал эми Алла Таала хадисте мынтип айтат да. Менин буйругумду аткаргандар бар дейт, намазды оку деп. Бирок мага андан дагы буйругумду аткарып намаз окугандар мага жакын болот дейт. Бирок андан дагы мага жакыныраак болуп, мага талпынгандар болот дейт да. Алар мен буйрубаган, бирок мен жакшы көргөн нерселерди кылат дейт да. Ошолордун арасынан мисал үчүн нафил кошумча намаздар дейт. Ал кошумча намаздардын арасында эң Кудайга жакканы бул түнкү намаз дейт да. Түнкү намаз бул тахажжуд деп биз эл оозунда айтылып жүрөт. Тахажжуд деген бул учурдун аталышы да. Тахажжуд деп ошол түндө уктабай коюу же уктап туруу дегенди билдирет. Ошол качан десе, качан шам намазы келет. Шам намазы бүткөндөн кийин күн кирет дагы, анан багымдат намазы келет. Ошол шам менен багымдаттын ортосу түн болот дагы. Ошол түнү Кудайдын алдында жалбарып, ушул буйруган намаздан сырткары Кудайга мен дагыраак жакындайын, Кудайдын ыраазычылыгына дагы жетейин деп 2 кадам, 3 кадам алдыга жылуу, бул ошол тахажжуд намаз менен болот экен да. Анткени пайгамбар хадисте мынтип айтат: Кудай Тааланын периштелери, Кудайдын ырайымы, мээрими ушул шам менен куфтанын ортосунда түндүн 3кө бөлө турган болсок, ошол акыркы 3-үчүнчү бөлүгүндө Кудайдын атайын бир дуа кабыл болгон периштелер жерге түшөт дейт дагы. Ошондо дуа кылгандар барбы, мен дуасын кабыл кылайын деп бир жар салынат дейт да. Ошол учурда дуа кылса, дуалары кабыл болот. Ошол учурларда Алла менен болгон байланыш бекем болот дейт да. Анан мунун сыры да бир ушундай. Эч ким көрбөгөн, эч ким сени байкабаган учурда эч бирөөгө мактанайын десең да мактана албайсың, эл көрсүн десең андай болбойт. Ошо элдердин баары таттуу уйкуда уктап атканда сен чыныгы ошол төшөгүңдү таштап туруу, ошол нерсе Кудайга жаккандыгы үчүн, ушул кошумча намаз менен Кудайга жакындоо көп болгон үчүн Алла Таала муну жакшы көрөт экен да. Кээ бир алымдар айтышат, түнкү намаз бар, анан тахажжуд намаз бар деп айтышат да. Кыямул лейл, анан тахажжуд деп. Түнкү намаз деген бул куфтан намазын окудуңуз, бүттү багымдатка чейин кандай намаз окусаңыз, мунун баары түнкү намаз болот дагы. Бул дагы жакшы дейт. Мейли уктадыңызбы, уктабадыңызбы дейт да. Жана ошондой эле тахажжуд деген нерсе, тахажжуд деген ошол уктап анан ойгонуп турган намаз дейт да. Ушинтип 2ге бөлүшөт. Кээ бир алымдар жок дейт. Ошол куфтандан кийин багымдатка чейинкинин баары эле тахажжуд боло берет дейт да. Анан муну кайсынысына биз практикалап амал кылабыз десе, сен кандай адамсың мисалы үчүн. Эгерде сен намазды жаңы окуп аткан, уйкуну жакшы көргөн инсан боло турган болсо, макул акырындан ошо уктабасаң деле куфтандан кийин 2 рекет тахажжуд деп окуп жата бер деп айтабыз да. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, бир аз уктап турганың жакшыраак деп айтабыз. Экөө тең ошол ниетке жараша тахажжуд түнкү намаз болуп кете берет буюрса. Тахажжуд намазы боюнча алымдардын айткан сөзү бар да. Кимде ким тахажжудту калтырбай же болбосо көп окуп жүргөн болсо, анын жүзүндө нур жаркырап чачып турган болот дейт да. Анын айткан сөзү өтүмдүү болот дейт. Анын көз карашы парасаттуу болот дейт. Алдыны карап билип турган болот дейт да. Ал адамга жаман сөз, жаман көз тийбейт дейт. Сыйкыр тийбейт дейт. Ал адамдын жүрөгү жумшак болот дейт да. Кыскасы айтканда, ал адам олуялык даражага жетсе болот дейт, ошентипчи. Анткени алымдар айтат, сенин кайсыл бир маселең, ишиң чечилбей аткан болсо, сен ошол түнкү намазга тур дейт да. Түнкү намаз менен чеч дейт. Ошол себептен түнкү тахажжуд намаз бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга парз болгон. 5 мал намаз, анан 6-чысы тахажжуд болгон дейт да. Бизге оор болуп калбаш үчүн бизге мындай жактырарлык же болбосо кошумча намаз болуп калган. Эми кимде ким пайгамбарлар кылган намазды окуса,
ал пайгамбарларга берилген жакшы мүнөз дагы берилет, сыпат да берилет да. Анткени бул намаз ушунда сыр намаз деп коет. Кудай менен секретте сырдуу болгон намаз болгондуктан Кудай бул адамга өтө көп жакшылыктарын берет дейт. Тахажжуд намазды эми канча рекет окуш керек дей турган болсо, эми аалымдардын ортосунда талаш пикир бар. 2 рекет деген бар, 4 рекет деген бар, 8 рекет деген бар. Анан көпчүлүк аалымдар мындай кеңеш берет. Эң жакшысы 2 рекет намаз окуп, жакшылап ушундай бир ыхлас менен окуп туруп, анан көбүрөөк дуа кыл дейт да. Кээ бир аалымдар айтат, жок, ошо 2 рекет намазыңды узагыраак окуп, кыскараак дуа кыл дейт да. Экөө тең туура. Бирок биздин учурларга ошол 2 рекет намаз окуп алып туруп, анан көбүрөөк Кудайга сырыбызды айтып дуа кылган жакшыраак болот. Анткени биз ошол Кудай менен сүйлөшүп, Кудайга арыз муң айтканга муктажыраак болгон үчүн да. Ошон үчүн 2 рекеттерге окуганыбыз бардыгыбызга ошол жөнөкөй жумурай журтка жеңилирээк болот дагы. Ошол менен намазыбызды окуп өзүбүзгө оорлотпошубуз керек. Мүмкүнчүлүккө жараша окуганыбыз жакшы болот. Тахажжуд намазда ошол эң биринчи ниет кылганда ушу 2 рекет Кудайдын 2 рекет тобо намазы, 2 рекет хажет муктаж болгон намазы деп, 2 рекет кошумча нафил намазы деп ниет кылып туруп, анан кадимкидей 2 рекет кылып намаз окуйбуз. Намаз окуп бүткөндөн кийин буга чейинки биз дуа боюнча сабак кылган элек, ошол тартипте дуа кылган жакшы болот. Эң биринчиси ошол Аллах Тааланы мактап, даңктап, анан пайгамбарга салам салават айтып, анан өзүңдөн биринчи баштап күнөөлөрүңдү кечирилүүсүнөн, өзүңдүн муктаждарыңды чечип, Алла менен ушундай сырдашып сүйлөшүп, андан кийин өзүңө жакын адам ким, андан кийин жакын адам ким, андан кийин жакын ким, ошондон алыстап барып туруп, анан дуабыз бүткөндөн кийин, анан пайгамбарга салам салават айтып, Алланы мактап, анан оомин кылып жүзүбүздү сүртөбүз. Кээде ушундай болуп калат, балким кылган жакшы иштериң болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бирөөгө сен жардам бергенсиң Аллах ыраазычылыгы үчүн. Бирөөгө мисалы үчүн муктаждыгын чечип бергенсиң Аллах ыраазычылыгы үчүн. Балким Кудайдын алдында эскертип, жараткан Аллах Таалам, ушуну сен үчүн кылдым эле. Эгер сага жаккан болсо ошол жакшы ишим, ошону ортого саламын деп, ошондой кылса дагы болот да. Мисалы үчүн сен ысым сыпаттарыңды ортого салып сураймын, пайгамбарымды ортого салып сураймын, Кудай Таала менин дуамды кабыл кыл деп. Мына ошол эң негизгиси ниет керек болот. Анан чындыгы ошол дуа кыла бериш керек болот. Бизде ушундай бир окуя болгон илгери, мындан бир 20 жыл, 15 жыл болду экен. Ошо даватта жүргөн учурубузда бир апа келип калды. Менин балам ошо көп жылдан бери арак ичип жүрөт, такыр арагын таштабай атат деп. Апа деле өзү намазды эле окубаган, жаңыдан мындай намазга кызыгып жүргөн апа болчу экен. Анан биздин ошол чоңдорубуздун бирөөсү айтып калды: "Апа, сиз балаңызды ошол аракты, ичимдикти таштасын дей турган болсоңуз, 40 күн тахажжуд намазын окуңуз" деди да. 40 күн ошол түндө туруп тахажжуд деп үйрөтүп көргөзүп беришти. Анан апа кетти. Анан биз көп жүргөн элек, ошондон бир айдан ашып калган учурларда, бир 2 ай болуп калса керек эле, жанагы апа жолдубуздан чыгып калды, алыбызданчы. Чыгып калып эле анан кучактап өпкүлөп эле. Бир 2 айдан ашып кетти, көп болду. Айтар бир топ убакыттан кийин апа чыкты дагы. Анан сүйүнүп калды. Жана биздин чоңдорубузду кучактап, силерге Кудайым ыраазы болгон болсун, балам кадимкидей жакшы жолго түшүп, ичимдигин таштады, кадимкидей башка нукка бурулду деп. Анан биз унутуп калган экенбиз. Апа, кандай ким элеңиз десе, анан баягы силер мага үйрөттүңөр эле го, ошондой каучук деген намаз бар эле, ошону оку дедиңер эле го депчи. Анан эмне болгон намаз, кандай намаз экен? Ой, ушундай дебедиңер эле дептир да. Анан баарыбыз күлүп атабыз да. Апа, каучук эмес, тахажжуд болчу депчи. Анан карагыла, Алла Таала ал апанын ошол тахажжуд деп окуган намазына да карабаптыр да. Каучук дегеннечи. Балким ошол ниетине карап дуасын кабыл кылган экен да. Ошого бул намаз өтө олуттуу, өтө керектүү, бир келген өмүрдө колдонуп кала турган намаздардан. Бир бар сен ошол буйрукту аткарып гана жүрө бересиң, экинчи бар сен буйруктан сырткары дагы ошол сүйүктүү Кудай Таалаңа жакындаш максатта, ошого жагалданыш максатка, өзүңдүн руханий абалыңды өстүрүш максатта алдыга жылуу бар да. Ошон үчүн Алла Таала ошол тахажжуд намазын бизге жактырылган намаздардан кылган да.